Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Ар бир педагогдук кызматкер АИС порталындагы сценарий портфолиосуна толтурган маалыматтарды, анын ичинде сыйлыктары боюнча маалыматтарды бүгүнкү күндө АИСтен тастыктоо керек. Башкача айтканда, анкета сурамжылоого ошол маалыматтарды толтурушу керек. Сиздер буга чейин өзүңүздөрдүн АИС порталыңыздардан, жеке кабинеттен окумуштуулук даражалар жана сыйлыктар модулун, ошол алган сыйлыктарыңыздарды кайсы жылы кайсы сыйлыкты алдыңыздар, кайсы уюм, институт тарабынан берилген жана ошондой эле ошол сыйлыкты тастыктаган документти сканерлеп киргизгенсиздер. Эми ушуну биз АИСте башкы бетте тастыктоо жүргүзүшүбүз керек. Ал үчүн ар бир ошол педагогикалык кызматкер өзүнүн АИСтеги жеке кабинетине кирет жана бул жерден эң өйдөңкү сапчада, жолчодо башкы бет деген вкладка бар. Башкы бетке киргенде бул жакта оң тарапта сыйлыктарды алганды ырастоо деп турат. Бул жерде ардак грамота жана билим берүүнүн ныктысы төш белгиси, булар жогорку сыйлыктарды көрсөтүү керек. Бул эжейде 2 сыйлык тең бар. Алгач бул сыйлыктарды тастыктоо үчүн ардак грамотаны жана ошол билим берүүнүн ныктысы төш белгисинин күбөлүгүн сканерлеп компьютерге жүктөп алышыңыздар зарыл. Биз азыр билим берүүнүн ныктысы төш белгисин тастыктайбыз. Ал үчүн ошол вкладкадан билим берүүнүн ныктысы төш белгиси деген баскычты басабыз. Бул жерде билим берүүнүн ныктысы төш белгиси урматтуу деп сурап атат. Сизде билим берүүнүн ныктысы төш белгиси барбы дейт. Эгерде жок болсо жок жана башка дегенди баспай эле коюңуздар. Бар болсо ооба. Андан кийин алынган күнүн көрсөтүңүз. Жана ошондой эле файлды тиркеңиз дейт. Алынган күндү көрсөтүңүз дегенде календарь чыгат. Бул жерде 2 түрдүү алдыга артка деген баскыч бар. Биринчи 2 кабаттуу баскычты басканыңыздарда бул жылдарды алмаштырат. Ал эми 1 канаттууну басканда бул айларды алмаштырат. Эжеке 2006 жылы алган, 2006 жылы 16 августта, демек март, айларды артка жылдырабыз. 16 август. Ошондой эле файлды тиркеңиз дегенде жана эскертүү айткам. Алдын ала компьютерге PDF форматта сканерлеп сактап коюшуңуз керек. Файлды тиркөө кнопкасын басканыңызда дароо эле сиздин проводник ачылат. Биз загрузка папкасына жүктөп койгон билим берүүнүн ныктысы төш белгиси деп атайын ат менен ошондой эле сактоо кнопкасын бастым. Эжеке, мынакей сиз сыйлык алганыңызды ырастадыңыз жана алынган күнү файлды тиркедиңиз дейт. Эми ардак грамотаны кайра эле ушул жерден да тастыктасак болот, же болбосо башкы бетке барып, эми биз ардак грамотаны тастыктайбыз. Ардак грамота, бул жерде сиз ардак грамотаңыз барбы деп сурап атат. Бар болсо ооба, жок болсо жок деп жазабыз. Андан кийин ошол алынган күнүн көрсөтөбүз. Ардак грамотанын алган күнү скайнерден көрүп алайын. Бул жерде күнү жок экен, 2007 жыл экен. 2007 жылдын мугалимдер күнүндө алганмын дейт. Ошондо май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 6 октябрь. Файлды тиркөө жанакы эле алгоритмди кайталайбыз жана сактоо. Азыр бул эжей билим берүүнүн ныктысы төш белгисин жана ошондой эле ардак грамотасын тастыктады. Эми бул жетекчинин кабинетинде сыйлыктар жана сыйлыктар боюнча суроо анкета деген бар. Бул жерден биз мугалимдерди караганыбызда, мынакей суроо анкетадан канча өткөнү, жалпы канча кызматкер бар. Бул жерде кызматкер дегенде
педагогикалык жана техникалык кызматкерлердин баардыгы көрүнөт. Анкетадан өткөнү канча болсо ошол сан көрүнөт. Эжеке азыр мынакей ардак грамота боюнча статус өттү, төш белги боюнча статусту өттү дейт. Эгерде жок болсо бул жок боюнча кала берет. Эгерде бул жогорку сыйлыктарыңыздар жок болсо суроо анкетадан өтпөйсүздөр.